Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык экс-рефери Нурдин Букуев Гиннес китебине кирди. FIFA уюмунун футзал боюнча экс-рефериси кыргызстандык Нурдин Букуев Гиннестин рекордтор китебине киргенин Кыргыз футбол союзу кабарлады. Маалыматта Букуев футзал боюнча дүйнө чемпионаттарында тейлеген оюндарынын саны боюнча рекорд коюп, ушундай көрсөткүчкө жеткен алгачкы рефери болгону айтылат. Анын эсебинде Бразилия 2018, Таиланд 2012, Колумбия 2016 жана Литва 2021 чемпионаттары бар. Гиннес сертификаты 21 ноябрда тапшырылмакчы. Букуев акыркы ирет FIFA уюмунун рефериси катары 2021 жылы Литвада өткөн дүйнө чемпионатынын финалына калыстык кылган. Анда Аргентина менен Португалия беттешкен. Натыйжада Португалия жеңишке жетишип, сыйлоо аземинде Букуев баштаган калыстардын бригадасы Джанни Инфантинонун колунан сыйлык алган дешти Кыргыз футбол союзунан. Кыргызстандык адис карьерасын 1996 жылы баштап, 2006 жылы эл аралык категориядагы арбитр болгон. Өз эмгек жолунда бир катар эл аралык жана улуттук деңгээлдеги беттештерди тескеген. Бүгүнкү күндө Букуев Кыргыз футбол союзунун баш катчысы болуп эмгектенет, даңк медалынын ээси. Азия оюндарында алтын медал жеңген жудочу Эрлан Шеровду тосуп алышты. 29 сентябрь күнү Ханчжоу шаарында Кытайда өтүп жаткан жудо боюнча Азия оюндарынын жеңүүчүсү Эрлан Шеровду салтанаттуу тосуп алуу аземи болуп өттү. Бул тууралуу спорт департаментинен билдиришти. Чемпионду аэропорттон президенттин администрациясынын жана дене тарбия жана спорт департаментинин кызматкерлери, дзюдо федерациясынын өкүлдөрү, жакындары жана көрмандары тосуп алышты. Эрлан Шеров Кытайда өтүп жаткан Азия оюндарында өзүнүн салмак ченинде алтын медаль утуп алган. Спортчу 96 килограммга чейинки салмак ченинде беттеш өткөрүп, алгач кытайлык спортчуну 1-0 чейрек финалда ливандык атаандашын 10-0 эсебинде жана жарым финалда Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусун жеңип финалга жолдомо алган. Чечүүчү финалдык беттеште өзбекстандык Давлет Бобонов менен күч сынашып, жыйынтыгында жеңүүчү болуп, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жудо боюнча Азия чемпиону аталды. Урматтуу Орусиядагы мекендештер, Москва шаарындагы стоматолог Уларбек Абдиллаев өз кызматын сиздерге сунуштайт. Пломба, тиш дарылоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин бардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде сиздер үчүн рентген жана консультация акысыз, жуманын 7 күнү тең дем алыссыз иштейт. Биздин дарек Москва шаары, метро Дубровка, Шариков-Подшипновская, дом 40. Экрандагы байланыш номуруна жазып, же чалып тишиңизди дарылаңыздар. Кыргызстандын түштүк аймагындагы аэропорттор кыш мезгилине даяр. Манас эл аралык аэропорту АК Ош филиалы, Разаков, Баткен, Жалал Абад жана Караван аэропортторунда кыш мезгилине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Жүргүнчүлөрдү да, учактарды да үзгүлтүксүз, өз убагында жана сапаттуу тейлөөгө кепилдик берүүчү кызматтар жана атайын техникалар толук даяр. Техникалык тейлөө учуунун жана авиациялык коопсуздуктун бардык зарыл чараларын эске алуу менен жүргүзүлөт. Учурда бардык кызматтар теориялык жана практикалык аттестациядан ийгиликтүү өтүп, кесиптик квалификациясын жогорулатышты. Өткөн жылы өлкөнүн түштүк аймагындагы аэропорттордо олуттуу чоң өзгөрүүлөр болду. Материалдык техникалык база чыңдалып, Ош, Караван, Разаков, Баткен, Жалал Абад аэропорттору реконструкциялоо, модернизациялоодон өттү. Биз кызматкерлерибиздин квалификациясын жогорулаттык. Бул жүргүнчүлөрдү тейлөөнү жана учуунун коопсуздугун жакшыртууга жардам берет. Ал эми жаңы ачылган каттамдар жүргүнчүлөр үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, өлкөнүн туризм тармагын өнүктүрүүгө түрткү бермекчи. Биздин бардык аракеттерибиз Кыргызстандын авиациялык инфраструктурасын жана жарандарыбыздын жашоосун жакшыртууга багытталган, дейт Манас эл аралык ААК Ош филиалынын директору Тимурлан Мадамбеков. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түменбаев талапты катуу койду. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган. Элдик депутаттык тобунун лидери Акылбек Түменбаев кышка даярдык боюнча толук кандуу маалымат алуу үчүн министрлер кабинетинин төрагасын же орун басарларын, мэр же вице-мэрлер жана башка тийиштүү жооптуу министрлер парламентке келишин талап кылды. Эл өкүлү күн тартибиндеги кышка даярдык боюнча маселени алып салып башка күнгө коюу керек деген. Бир топ депутаттар Акылбек Түменбаевдин сунушун бир добуштан колдоп, натыйжада кышка даярдык маселеси күн тартибине алынып салынды.
Министр эл жарыкты үнөмдөшү керек, антпесе үнөмдөткөнгө мажбур болобуз. Энергетика министри Талайбек Ибраев кыргызстандыктар кышында электр энергиясын үнөмдөбөсө жумалап жарыксыз олтуруп калаарын эскертти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн Бишкек ТЭЦ-ине барып, энергетиктердин күз кышка даярдыктарын текшерген. Анын алкагында Ибраев журналисттердин кышкысын электр энергиясы өчүрүлбөйбү деген суроосуна жооп берген. Электр энергиясын алып жаткан кардардын техникалык шарты болот, ошондон ашырбай колдонушу талап кылынат. Ар бир абонент өзү үнөмдөшү керек, антпесе биз үнөмдөткөнгө мажбур болобуз. Айрыкча көп колдонулган маалда, час пик маалында, мисалы кечинде 19:00-дөн 21:00-гө чейин, эртең менен 6-дан 9-га чейин. Эгер биз чектебесек, трансформаторлордун кубаттуулугу жетпей күйүп кетиши мүмкүн. Бизде авариялык запас ченемдүү эле. Эгер өчүп калса, жумалап жарыгы жок отуруп калышат, деди министр. Ошондой эле ал бүгүнкү күндө электр станцияларынын кышка даярдыгы 82-86% түзгөнүн белгиледи. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колу буту жылбай, үшүп, ооруй берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктап атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланып. Кыргызстанда жылына 20 миңдей аял бойнан алдырат. Кыргызстанда түйүлдүктү бойдон алдыруу кыз келиндер арасында кенен жайылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы ден соолукту чыңдоо борбору маалымдады. Борбордун билдирүүсүнө ылайык өлкөдө жылына 20 миңге жакын аял бойнан алдырат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2022 жылы 19 жашка чейинки 1200 кыз аборт жасаткан. Дарыгерлер бойдон алдыруу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин эскертишти. Андан кийин кыз келиндердин боюнда болсо да айы күнүнө жетпей түшө берет. Мындан тышкары жыныс органдарынын өнөкөт сезгөнү ооруларына алып келиши мүмкүн. Ал эми жаш кыздар кийин төрөбөй калышы ыктымал деп айтылат борбордун маалыматында. Ошто тургундан 400 миң сом опузалаган милиционер кармалып 3 издөөгө алынды. Ошто тургундар 400 миң сом опузалаган милиция кызматкери кармалып дагы 3 издөөгө алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине билдиришти. Маалымат караганда милиция кызматкерин УКМК менен ИИМдин ичкиликтөө кызматынын кызматкерлери колго түшүргөн. Ош шаардык милициясынын 4 ыкчам кызматкери милициянын капитаны, майору, капитаны жана майорун Ош облусунун тургунун зордуктоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркутуп 400 миң сом акча талап кылышкан. 25 сентябрда 100 миң сом параны алып жаткан жеринен ортомчулук кылган адам кармалып, андан кийин милициянын майору колго түшүрүлгөн. Учурда кармалган ЖУ 2 айга УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Ошол эле учурда бул кылмышка тиешеси бар 3 кызматкер качып жүргөндүктөн 28 сентябрда сот аларды сыртынан камакка алуу чечимин чыгарып издөөгө алышкан. УКМК аталган милиция кызматкерлеринин кылмыштуу иш аракетинен жабыр тарткан жарандар болсо 032 22 732 32 486 14 номерлерине кабар берүүсүн суранат. Бишкек мэриясы Дордой базарына каттаган маршруткалар жол кирени өз билемдик менен көтөрүп алышкан. Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфа түзүмдү өнүктүрүү департаменти Дордой базарынын аймагындагы коомдук транспортко рейд жүргүздү. Дордой базарынын аймагындагы коомдук транспорттардын акыркы пункттарында номер 252, номер 226, номер 230, номер 203 жана номер 234 маршруттук каттамдардын тарифтери боюнча каттамдардын пландуу аткарылышын көзөмөлдөө жана уруксатсыз көбөйтүүгө жол бербөө максатында рейд жүргүзүлгөн. Мониторингдин жүрүшүндө аталган маршруттук линиялар белгиленген кыймыл интервалдарына жана пландалган чыгууларга туура келбегендиги аныкталган. Мындан тышкары номер 226, номер 234, номер 252 жана номер 230 каттамдары коомдук транспорттардын бекитилген шаардык тарифин өзүн билемдик менен жогорулатышкан. Жыйынтыгында жүк ташуучу компанияларга мыйзам бузуулар кайталанган учурда катаал чаралар көрүлүп, анын ичинде ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча эскертүүлөр берилген.
Депутат киши колдуу болгон өлүктү союуга каршы мыйзам сунуштады. Адам каза болгондон кийин анын киши колдуу болушуна шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союуну милдеттендирген талапта алып салуу сунушталды. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Лейла Лурова демилгелеп коомдук талкууга койду. Эл өкүлү жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамынын 46-беренесинде маркумдун киши колдуу болушунан шек саналбаса патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөө тартиби бюрократиялашып кеткенин айтат. Тагыраак ан үчүн үй бүлө мүчөлөрүнүн жакын туугандарынын же мыйзамдуу өкүлүнүн жазуу жүзүндөгү арызы болбосо өзүнүн тирүү кезинде калтырып кеткен керези болушу керек. Өлүм ар бирибизди күтүп жаткан нерсе. Адам көз жумгандан кийин жакындары кайгыга батып, кабыргасы кайышып турганда түрдүү бюрократиялык аракеттерди ойлонгусу да, аларга убакыт короткусу да келбей калат. Ошондуктан маркумдун киши колдуу болуп өлгөнүнөн шек саналбаган учурда патологиялык анатомиялык союу жүргүзбөө мүмкүнчүлүк берүү демилгеленди деп жазылган мыйзам долбоорунун негиздемесинде. Өлүктүү союуну милдеттүү түрдө жүргүзүү тартиби саламаттык сактоо жаатындагы ыйгар муктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат. Бишкекте митингтерди чектеген чечимдин мөөнөтү дагы узарды. Бишкекте жергиликтүү бийликтин митинг пикеттерди чектеген чечиминин мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. 29-сентябрда 1-Май райондук соту райондук администрациянын тынч жыйындар өтчү жерлерди чектөө тууралуу арызын канааттандырган чечим чыгарды. Райондук администрациянын 28-сентябрдагы чечиминде тынч жыйындарды өткөрүүгө 1-октябрдан 31-декабрга чейин бир катар жерлерде тыюу салынаары айтылган. Ал жерлер Ала Тоо аянты жана Эркиндик бульварынын темир жол вокзалынан тартып аянтка чейин тилкеси, Жогорку Кеңештин айланасы жана анын жанындагы Панфилов паркы, Өкмөт үй жана анын жанындагы Турсунбаева бакчасы, Жогорку соттун, Орусия элчилигинин, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жанындагы жерлер. Бул чектөө 2022-жылдын март айында кабыл алынган. Ошондон бери мөөнөтү улам 3 айга узартылып келе жатат. Соңку чектөө 30-сентябрга чейин деп аныкталган. Мындан тышкары Ленин райондагы президенттик резиденция, Бишкек мэриясы, Украинанын, АКШнын элчиликтери жана Улуттук филармония жайгашкан жерлер боюнча дагы тыюу салынганы кабарланган. Акция өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага чогулса болот.